Саламатсыздарбы, касиеттүү көлдүн эли, саламатсыздарбы, Караколдун жарандары, Каракол элинин тургундары. Биз Атамекен партиясы 6-чакырышта 11 депутат болуп биз ачылып болуп калдык. Биз элге убаданы бердик, аткардык. Мен ишенимди айта алам. Себеби биз өкмөттү түзүп, экономикага салым кошолбасак дагы, биз чындык үчүн чырылдап, бардык мыйзамдарды кабыл алганга активдүү катышып, элдин ишин сактай алдык. Мына билесиздер, Рыбачен үстүндөгү уранды казар дегенде биз Атамекен партиясы тикеден тик туруп каршы чыктык. Кумтөрттүн үстүндөгү Гылсый Давудов мөңгүлөрүн алып туруп биз үстүнөн казар дегенде каршы чыктык. Атамекен депутаттары. Бирок ачылык болуп калды. Биз эли мен ушул жерде мына Жанакаев, Собалдиев, Момбековдо каршы чыкты. Баары бир ачылык болуп калып, көпчүлүк жеңип кетти. Биз эл үчүн туруп бердик. Биз кооз болгон ушул Ысык-Көлдүн жаратылышында Ысык-Көлдүн бойунда жайгашкан жапайы жаныбарларды атууга тыйым салуу үчүн мыйзам иштеп чыктык. Биз каршы чыктык. Бирок ачылык болуп бул мыйзам өтпөй калды. Азыр эмне Арка Кулжа айылууну жетип турган заманбы. Биз аларды коргоп, ушул бизге келген туристтерди чакырып, экономикага салым кошуп, өнүк турган заман. Бирок тиле каршы өткөн жок. Биз барып калсак парламентке буюрса, бул мыйзамды алдыга алып барып, ушул жаратылышты коргоо боюнча, жапайы жаныбарды коргоо боюнча, туризм боюнча, Ысык-Көлдү сактоо боюнча дагы мыйзамдарды иштеп чыгып, экономиканы өндүрүү боюнча биз толук салымыбызды кошобуз. Мына биздин тизмени көрдүңүздөр. Бизде саясатчы, экономист, юрист бардыгы бар. Биз экономиканы өстүрүүгө, биздин өлкөнү өзгөртүүгө биз толук кудретибиз жетет. Биз эгерде көбүрөөк мандат алсак, мына турган балдардын келечеги, биздин элдин келечеги, өлкөбүздүн келечеги биз толук салымды кошо алабыз. Атамекен партиясы буга чейин Көлдөн ар дайым чоң добуш алып келген. Биз бекеринен мына бүгүн акыркы күн, 2 күндөн кийин биздин өлкөнүн тагдыры чечилет. 5 жылдык биргеличи бул күндө элибиз өзү баамдап туруп өз баасын берет. Ошон үчүн биз касиеттүү психологиялерде эртең менен саат 7-де Момбек биз Токтогулиев үчөөбүз Атаекке барып, ошол жерде жаткан Касым Тыныстанов, Юсуп Адахманов жаткан жерге барып биз Куран окуп келдик. Биз оор милдетти элдин жүгүн өзүбүз алып атабыз. Ошол азаматтар биздин арамыздан чыгып, ушул касиеттүү жерден чыгып, элин жерим деп жанын берген кишилер. Арамызда ошондой да адамдар бар. Биз ишенебиз. Көлдө демек көлдүн эли кайтыгыр эмес. Көлдүн эли ар дайым эл үчүн, жер үчүн, кыргыз эл үчүн күрөшөт. 2 сом 3 сомго сатылбайт. Мына азыр байлык менен, бийлик менен, чындык менен күрөшүп партияга келатат. Баарыңыз да көрүп атасыздар. Атамекен добуш сата албайт. Атамекен ишеним. Атамекен убада. Атамекен элдин жүрөгүнөн орун алат. Биз келсек сөзсүз элдин ишенин аткарабыз. Урматтуу Көлдүн эли. Мына 2 күндөн кийин жүрөгүңүздөр менен Атамекенди тандап 6 номерге добуштуруп бериңиздер. Биз ар дайым эл менен милдет намыс Атамекен, Атамекен жаңы деп, Атамекен сөзүнө турат бекен. Эмил токтошуп калды. Рахмат.